Быйыл өрт өчүрүүчүлөрдүн аракетинин натыйжасында телсиз жоодон 103 адам куткарылып, 4 миллиард сомдон ашуун материалдык баалуулуктар сакталган. Бул тууралуу министрликтин өрттү өчүрүү жана алдын алуу башкармалыгынын башчысынын орун басары подполковник Азиз Бейшекеев билдирди. Анын айтымында 11 ай ичинде республика боюнча 2425 өрт кырсыгы катталып, өткөн жылга салыштырмалуу өрттүн саны 33,8%га азайган. Өрттүн негизи келип чыгуу себептери болуп, электр жабдууларын колдонуудагы этиятсыздык, өрт коопсуздук эрежелери сактабагандык болууда. Келтирилген материалдык чыгым дагы 516 миллион сомдон ашса, былтыр 799 миллион сомдон ашкан. Бул 35,5%га азайгандыгы байкалган. Тилекке каршы өрттүн кесепетинен 29 адам каза таап, жана 24 адам ар кандай күйүк жаракатын алган. Бирок ошо өздүк курамдын күч аракетинин натыйжасында 103 адам өрт кырсыгынан куткарылган. Кыш мезгилинде өрттүн басымдуулугу туракча секторунда катталат. Андыктан телсиз жоону алдын алуу үчүн өрт коопсуздук эрежелерин так сактоону эскертебиз. Ошо азыркы учурда от жагуу мезгили болуп атат. Бул өрт коркунучтуу мезгил болуп эсептелинет. Мештерди колдонууда биринчиден ошо мештерди жакшылап ичин тазалап, mooрлорун тазалап алып туруп, анан от жагуу иштерине киришиш керек. Бензин, керосин же болбосо ар кандай тез күйүүчү заттардан колдонуудан баш тартыш керек. Андан тышкары ошо от жагууда резиналарды же ар кандай кездемелердин калдыктарын колдонбош керек.